Beyiş nuru. Madina şaары. Şaарлардын эң кайырдуусу. Мейрімдүү шаар. Анткени бул жерде ааламдын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жатат. Бул көздөн жаш чыгарган окуяны түркиялык имам айтып берет. Келиңиздер, имамдын ибараттуу окуясына кулак салалы. 1999 жыл. Апам менен ажылыкка барган элек. Алгач Мадина шаарына бардык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде жашыл мунаранын астында Куран окуп олтурганбыз. Бир кезде мечиттин Жаннатул Бакый деп аталган көрүстөнү тарабынан ызы чуу чыгып калды. Кызыгып барып карадым. Сарыраак келген арык чырай бир жигитти көтөрүп келип жерге жаткызышты. Анын жүрөгүн укалап канчалык аракет кылышса да тиги жигит ошол жерде жан берди. Жанында болсо жашы улуураак бир киши ыйлап туруптур. Жакын окшойт деп ойлодум да андан бул жигитке эмне болду? Ким эле өзү бул жигит деп сурадым. Тиги болсо көз жаштар менен мынтип айтты. Биз Босниядан келдик. Бул жигиттин аты Местан. Мурда арак кечеле. Таң атканча ичкилик ичип, эртеден кечке көчөдө тополоң чыгаргандардан эле. Мен болсо Местан жашаган айылдын айыл башчысымын, деп тиги киши окуянын чоо жайын айта баштайт. Көрсө, окуя мындай болгон экен. Бир күнү Местан айыл башчыга ыйлап келип, түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Ал мага аябай ачууланып, "Местан, эмнеге дагы деле бул арамды ичип жүрөсүң? Дароо мага кел, тез бол. Мага кыска убакыттын ичинде келгин" деп урушту дейт. Анан айыл башчыга тезирээк мени Мадинага жөнөткүлө дейт. Айыл башчы ичимдик үчүн, акча өндүрүү үчүн ойлоп тапканын кара деп ага бир аз акча берип кетирип жиберет. Местан айылды кыдырып баарына кыйкырат. "Мени Мадинага алып баргыла. Пайгамбар мени чакырып жатат." Бирок эч ким ага ишенбей коет. Айла жок, кайра айыл башчыга келет да: "Сен биздин башчыбызсың. Мени Мадинага жөнөтпөсөң тынчылык бербейм. Үй жайыңарды өрттөйм. Бол тез, мени пайгамбар чакырып жатат. Мадинага алып бар тез" деп чуу чыгарат. Айыл башчы Местандын олуттуу экенин сезет да малдарын сатып ажылыкка аны менен аттанат. Алгач Мадина шаарына келген кезде Местан автобустан дароо түшүп бирөөдөн "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечиди каякта?" деп сурайт. Ал мечит жакты көрсөтөөрү менен аткан октой учуп жөнөйт. Артынан айыл башчы "Алгач жүктөрүбүздү отелге жайгаштыралы, бир аз эс алалы кое тур" десе болбой чуркап кетет. Айыл башчы да Местанды жоголуп кетпес деп артынан чуркап жөнөйт. Местан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры тарапка, Равзай Мутаххара деп аталган жерге келет да бакырып баштайт. "О Расулалла, мен келдим, мынакей, мен келдим. Бир айласын таап сага келдим, о Расулалла. О Расулалла, сен мени ушунчалык жакшы көрөт белең. Мени чакырдың, карачы, кандай чоң сыймык, кандай чоң бакыт. Сен мени чакырдың, о Расулалла. Мен бүткүл күнөөлөрүм үчүн тообо кылдым. Бирок сен мага шапаат кыласыңбы, о Расулалла?" Местан ыйлап ошол жерде саждадан турбай коет. Айыл башчы отелге барып бир аз эс алалы десе да болбой коет. "Сен милдетиңди аткардың, рахмат. Эми мени бул жерде тынчып кой" дейт. Ал мезгилдери мечит түнкү саат 12де жабылчу эле. Күзөтчүлөр Местандын мечиттен чыгуусун талап кылса да, Местан "Мен анын коногумун, сураныч мени чыгарбагыла" деп ыйлайт. Күзөтчүлөр да ага карап туруп калтырып коюшат. Негизи эч кимге уруксат берилчү эмес, бирок таң калыштуусу Местанды күзөтчүлөр ошол мечиттин ичине калтырып коет. Местан ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен калат. Натыйжада бул абал 3 күнгө чейин уланат. Жалаң гана замзам суусун ичип, намаз кылып, ошол жерде ыйлап, дуа кылып олтура берет. Күзөтчүлөр муну алып барып тамактандырбасак өлүп калуусу мүмкүн.
ыраңда кубарып болбой калыптыр дешет. Бирок Местан кайра ыйлап, мен ачка эмесмин, мен токмун, мени чыгарбагыла дейт. Бирок күзөтчүлөр ага көнбөй көтөрүп сыртка алып жөнөшөт. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын тушуна келгенде Местан: "О Расулалла, мен сенин коногуң элем го. Булардын кабары жокпу? Мени сенден ажыратканы жатышат, о Расулалла" деп бакырып жаткан кезде жан берет. Кийин окуянын башында айткандай аны сыртка алып чыгып, канчалык аракет кылышса да, Местан көз жумат. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон берилүү. Ошол кезде өзүмө кайрылдым. Ушунча жылдан бери имамчылык кыласың, 2 жашыңда Куран окуп баштагансың, ата-бабаларыңда аалым, бирок сен ушул Босниянын арак кечинчелик пайгамбарыбызды сүйдүңбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алыстап жаткан кезде, Мадинадан алыстап бараткан кезде ушул Босниянын арак кечинчелик ыйладыңбы? Кийин Местанды жууганда карап турдум. Анын жүзү жылмайган бойдон эле. Кудум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бири-бирин тиктешип тургандай. Кудум пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага "Кош келипсиң Местаным" деп айткандай эле. Ошол күндөн баштап Мадинага барган сайын: "О Раббим, Местандын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсүндөй сүйүү бер мага" деп дуа кылам, деп сөзүн бүтүрөт имам. Бир сен үчүн жаратылган бул аалам, бактылууго сени ээрчисе бүт адам, күн батыштан чыккан кезде тартылганда ал сурнай, шапаатыңдан кор калтырба суранам. Beyiş nuru.